Ардактуу замандашым, дагы бир барыңыздарга кутмантан каалайбыз. Бүгүнкү күн ийгиликтүү жана көңүлдүү өтсүн деп тилеп, эми биз Коту студиябызга келген ардактуу мейманыбыз менен, ырыстуу коногубуз менен тааныштырып, Асты Секендик менен маегибизди кызууландырабыз. Ооба, бүгүнкү биздин коногубуз өзгөчө жан дүйнөсү назик инсан десек да болот. Анткени дегенде не бир сонун саптары менен окурмандардын жүрөгүнөн орун алып келе жаткан акын эжекебиз. Facebook социалдык тармагы боюнча дагы дал ушул 2021 жылы жылдын мыкты акыны деп да табылган эжекебиз экен. Ошону менен биргеликте эле эжекебиздин бир канча ырларына оон чыгарылып да ырдалып жүрөт. Демек сиздерге тааныштырып өтөлү. Василия Турумбетова эжекебиз бүгүн бизде конокто. Кош келипсиз эжеке. Көргөнүңүзгө кубанычтабыз. Сизге эркин микрофон алгач эл менен амандашып, саламдашып. Арбаңыздар, кыргыз элим. Сиздер менен бүгүн аруу таңда жолугушуп отурганыма миң мертебе шүгүрлөр келтирем. Эжеке, бүгүн эрте келип калдыңыз биз менен эле биргеликтечи. Биз эфирге чейин даярданабыз да, анан негизи эле сурагым келип турат. Негизи таңыңыз саат канчада башталат? Канчада туруп, таңкы кыймыл аракеттери башталат? Мен 6-да турам. 6-да туруп, өзүмө жакшынакай ырастап, анан кийин ушундай ыр дүйнөсүнө да кирип, ушундай ырлар менен олтурам. Ар күнүңүз демек ошондой башталат экен эжеке, ырларды окуп дегендей. Анан чыгармачыл инсандарга өзгөчө дал ушундай мезгил, жаз мезгили мындай жакшы бир сезимдерди калтырат деп айтып калышат да. Анткени дегенде жаңылануу, жаратылыштагы бир кооздуктагы мындай эргүү берип, чыгарма жаратууга түрткү болот дейт да. Анан сизде кандай болууда бул жаатта? Менде да ушундай жаз өзүнчө бир керемет. Жаз келгенде менде эргүү башталат. Жакшы ырларды жазганга аракет кылам. Мен жакында кызгалдактуу талалар деген ырым бар. Окуп берсем болобу? Жакшы болот албетте. Анда ырлардан баштайлы. Сагынам кызгалдактуу талаларым, сезимди жел кайыкта баратаймын. Кыялым аалам кезип өзүң менен гүл жыттуу сүйүү багын араладым. Сагынам кызыл гүлдүү талаларым, самайым сылайт жели салаларым, өмүрдүн кызгалдактуу гүл бакчасын кыялда өзүң менен араладым. Сагынам кызыл гүлдүү тоо гүлдөрүн, айылым элестеди көзгө сүйкөм, балалык өскөн жердин деми менен кулпурат кызгалдактар мына бүгүн. Эжеке, бул ыр кайсы убактарда жаралган? Канча убакыт болду ушул ырдын жаралганына? Анткени дегенде мына жаз мезгилинде чындыгында кызгалдактуу талалар менимче жакында эле ар бир инсанга өзгөчө сезимдерди тартуу болуп пайда болуш керек. Мен мындай кызгалдактуу талалар деген ырымы жаратканыма 1 жыл болоюн деп калды. Анан мен да жакында жаз мезгилинде жаз жөнүндөгү ырларды жаратам. Өзүнчө бир эргүү келет да. Негизи кандай темадагы ырларга көрүп басым жасап токтолосуз? Мен сүйүү ырларын, лирика ырларга көп басым жасайм. Сүйүү ырлары менен. Мисалы айтып калышы мүмкүн да, суроо берип калышы дагы толук ыктымал. Ушул жашка келип дагы баягы сүйүү ырларына эмнеге токтолосуң, эмне үчүн көбүрөөк сүйүү ырларына басым жасайсың деген дагы суроолор жаралышы мүмкүн. Ооба, айтышат. Мен өзү негизи лирика ырларды жазганга өтө кызыгам. Сүйүү ырларын, себеби мен сүйүү десе эле мындай сүйүү эмес, ата-энени сүйүү, жерди сүйүү, табигатты сүйүү, балдарды сүйүү, ушундай бир сүйүү менен жашап келем. Анан эжеке, жогоруда айтып калдыңызбы, жаз мезгилинде ушул эргүүгө келип, жаз боюнча ырларды көбүрөөк жазам деп. Жана негизи эргүү жалпы эле жаз мезгилинен тышкары деле кандай убакта көбүнчө эргүү келет? Мен эргүүлөрдү көбүнчө мындай жакшы жаратылыштан алам. Өзүмө бир жакшы эс алган мезгилдерде, анан көбүн эсе мен түндө мындай эргүүлөр менен олтурам. Василия эже, азыр эфирден сырткары сиз Ош шаары жөнүндө дагы керемет чыгармалар жазган экенсиз да, көрсөчү. Анан биз уюлдук телефонуңуздан окуганбыз. Азыр мен окуп олтуруп жоготуп алдым да, уюлдук телефонуңузданчы. Анан ошону таап берсеңиз, мен элге окуп берсем кандай болот? Ош шаары боюнча ыры. Өзүм окугум келип калды да. Ошол чыгармасынчы, анткени
сонун чыгарма экен. Маанилүү, маңыздуу, айтор. Ушундай бир Ош шаарын бир керемет чагылдырган чыгарма. Ооба, азыр кесиптешим демек эжекебиздин калеминен жер алган дал ушул Ош шаарым аталышында чыгарма эжеке. Сулуу шаарым, Сулуу шаарым, Сулуу шаарым аталышындагы чыгарманы сиздерге окуп берсин, Ооба. Ош шаарым, сага келдим көңүлеңсеп. Ак боора көбөктөнүп багат чиреп, күчүнө шокум салып дарыянын, сырга бекем мажрумталып башын ийет. Шаарыма Сулайман тоо болуп жөлөк, сагынып келгендерге көңүл бөлөт, көркөмү сулуу жаздын көз уялтып, ажайып көркөм дүйнө мээрим төгөт. Бакыттын кучагында балкып турам, майрамдай шаңга толуп бүт айланам, эргүүлөр куюлушуп жан дүйнөмө, сергитет кереметтүү ак боорам. Ошумдун сулуулугу бир керемет, жомоктой айланасы гүл себелеп, көркүнө суктанышып келген жандар, Сулайман тоомдон дайыма нур төгүлөт дейт. Василия Турмбетова, 10 апрель 2022 жыл. Бул ошондо жакын эле жаралган. Жакында ушул жерге келип жараттым. Негизи өзүңүз Бишкек шаарында турасыз, Ош шаарына кандай жумуштар менен келип калдыңыз? Мен Ош шаарында кызым турат. Анан мен бир жылда 2-3 жолу келип турам. Анан ошо кызымы жакында неберели болгон. Ошону көргөнү келгем. Куттуктайбыз. Берекелүү, рыскылуу өмүр тилейбиз. Эми айтсаңыз, ошол баягы неберелүү, бала бакыралуу болгондон соң жан дүйнө өзгөрөбү экен? Мында жан дүйнөдө төңкөрүш болобу экен? Ооба, бул небере жыт өзгөчө. Неберенин жытын сагынасың. Неберелүү болуу өзүнчө бир керемет экен да. Ушундай бир кандайдыр бир башка бир ааламдарда жүргөндө өзүмө башкача сезип кетем. Неберелерим менен жүргөндө. Бардык нерсени унутуп эжеке? Унутам, ушундай көп неберелер жөнүндө да көптөгөн чыгармаларым чыккан. Неберем деген Ай кызым деген ыр жазгам мен. Ал жакында Кудай буйруса эфирге чыгат. Аны Рахим Асанов деген маданияттын мыкты кызматкери, 10 аткаруучу бала жаратты. Ошондо токтолуп өтсөк, канча ырыңызга обон жаралды? Кимдер жаратты? Бир 15-20 обон жаралды. Ырымын текстине ошо Рахим Асанов 2 ырыма жаратты. Анан кытайлык кыргыз боордош бир тууганыбыз Курманбек Акыйкат уулу менин 6-7 обондууларымы жаратты. Анан Сүлүктөнүн маданияттын мыкты кызматкери Жолдошбек Ражапов да менин 2 ырыма обон жаратты. Сүлүктүү шаарынан Садат Исмаилова да бир 3 ырыма обон жаратты. Анан ошол обончулар эжеке көпчүлүгү айтып калышат, обону жаратып алып анан эми ушуга ылайыктуу мындай сөзүн ушундай кылып ыр жазып бериңиз деп акындарга айтып мындай суранышат экен да, сунушташат экен. Ал эми сизде кандай болот? Сиздин жазуу даяр ырларыңызды алып эле обон жаратышабы, же болбосо сизге мага ушундай ушундай темада мындай сөздөрдө ушундай болсун деп мындай буйрутма беришеби? Мага буйрутма да беришет. Анан кээде ушундай ырларымын текстери жагып калып да чыгарышат. Түшүнүктүү. Эми сизден дагы бир чыгармаларыңыздан сураналы, көркөм окуп берсеңиз. Мен бир лирик ырлардан окуп берейин. Үшүдүм суук селки сезимдерден, мынчалык жашоо таттуу сезилбеген, токтоткум кейлеткеде жылгыз кылып, артыман кууп жүргөн мезгилди мен. Турмушта жүрөк барбы эзилбеген, тагдырга сарсанаага баш ийбеген, жашоонун табышмактуу кайыгында келемин ойго тунган башым менен. Сиз ыры окуп атсаңыз, менде ушундай бир собол пайда болуп атат да. Мына 3-чү китебиңиз дагы жарык көрүптүр. Буйруса куттуктайбыз, эфирден байырланып. Ошол 3 китептин ичинде барактарында жок эле дегенде толгон токой ырларыңыз жазылып калды да, катылып калды. Андан сырткары жазылбай калган көкүрөк дүйнөдө барактарда калып кеткен ырларыңыз канча жашоодочу. Анан ошолордун баарын эстеп кала албасаңыз керек жаткачы. Анан кайсыл ырларды, кандай учурда
өзүңүзгө жаккан ырларды эстеп каласызбы, жаттап каласызбы, кандай болот? Кээ ырларды мен бирок ырларымын тексттерин эстеп жүрөм. Анан баарын эле жаттай албайм. Анан кээ ырлар менин жүрөгүмдө калып калат. Өзүм мындай ошолорго бир Ал калып калуунун себеби мен ойлоп атам да, бул жашап жазгандабы, толгонуп жазгандабы, же жүрөк аркылуу өткөндөгү албы? Ушу жүрөк аркылуу өтсө керек деп ойлойм. Себеби мен ошолор негедир өзүмүн көңүлүмө туура келип калат да. Ошондо мен алар жатка билип калам. Эжеке ошондо орточо эсеп менен өзүңүздүн ырларыңыздан канча ырыңызды жатка билесиз? Эстеп жүрөсүз дайым? Мен көп эле ырларды билем. Көп эле жатка билем. Көп эле? Ооба. Келиңиз, мына эфирде сырткары дагы кичине маалымат алганбыз. Сиздер 3-чү китебин буюрса жарык көрдү деп айттыңыз. Эми ошол тууралуу китептериңиз тууралуу маалымат бериңиз бизге, эл журтка дегендей. Мен биринчи китебим Астра гүлүм болуп чыккан. Экинчи китебим Кеч бүрдөгөн дарак деп койгом. Үчүнчү китебим Тагылдыр тоо деп койдум. Бул Тагылдыр тоо деген себеби бар. Менин апамдын жаркын элесин арнадым. Апам Тагылдыр тоо деген көөдү Ооз комузда ойноп жүргөн. Ошон үчүн мен апамдын жаркын элесин арнап Тагылдыр тоо деп койдум. Ошондой аталышта китеп чыкты эшке. Анан кесиптешим да окуду, Сулуу шаарым деген Ош шаары тууралуу сонун бир чыгарма жер алыптыр да. Анан сурагым келип атат, Ош шаары сизди эмнеси менен өзүнө тартып турат? Эмнеси жагат дегендей? Ошту өтө жакшы көрөм. Мен жаштыгымда да Ош шаарына көп келип, биз окууларга тапшырганбыз. Анан Оштун бир керемет жери Сулайман тоо бар. Сулайман тоого келген сайын чыгам. Кече биз Сулайман тоона да Ырысбай Абдыкадыров атындагы фонддо мүчөмүн. Ошол жерге ошо фонддун мүчөлөрү менен кошулуп Ырысбай Абдыкадыровдун эстелигине барып, гүл коюп, таазим этип, Куран окуп келдик. Негизи жашоодо адамдын кыялы бөлөк, акындын кыялы бөлөк да. Акындардын кыялы кандай эле? Анан сиз ошол жаштыгыңыздагы эң sevип аткан, күтүп аткан акындык кыялга жетип келдиңизби? Же дагы барбы? Мен өзү кичинекейиме мезгилинен музыканы өтө сүйгөм. Ырдаганды да жакшы көрөм. Анан кандайдыр бир эс алганда ушундай бир сонун тизмектелген ырларды жазгым келет. Анан мен кыялыма жеттим десем деле болот. Бирок дагы улантам деген ойлорум бар. Дагы да чыгармаларды жазып эчке. Анан ошол балалыгыңызга кайта турган болсок, мисалы, балалыгыңызда алгачкы жолу ошол жазган ырыңыз эсиңиздеби эчке? Биринчи жазган ырыңыз? Биринчи жазган ырым Балдарыма деп жазгам. Күн күлүп, мейлүүн жылуу нурун чачат. Периштедей кооз гүлдөр бүрүн ачат. Кудайыма сыйынып бара жаттым. Гүлдөй назик балдарыма өмүр сурап. Аткардым бул жашоодо тактыгымды. Окуучума үйрөтүп актыгымды. Барга жокко чыдаган каниетчил. Өткөрдүм балдарыма жаштыгымды. Сонун чындыгында сонун саптар, мааниси дагы аябагандай терең дегендей. Анан балдарыңыздын дагы ошол чыгармачылыкка ыктагандары болдубу эчке? Же чыгармачылык шыгын байкай алдыңызбы? Мен 2 уул 1 кызым бар. 3-чү уулум Канат бир аз мемеге чыгармачылыгыма жакын. Ал Түркиядагы Кастаном университетин бүткөн, түрк тили боюнча. Буйруса менин ушундай ырларымы түрк тилине которууга аракет жасап жүрөт. Анан чыгармачыл инсан болгондон соң, чыгармачылыкта ошол акындык мындай чөйрөдө кимдер менен кызматташып, кимдер менен дос тутунуп, бекем мамиледе болуп жүрөсүз мындай белгилүү акындардан? Мен белгилүү акын эжекелерим бар. Меңди Мамазайырова деген. Ошо эже менен да көп баарлашып, Тазагүл Закирова эжекелер менен. Анан поэзия боюнча академик Доктурбек Юсупов деген менин жакын
адамым бар. Ал да мага көп кеңештерин берип, менин билбегендериме көп жардам берет. Анан Самидин Станбеков деген мени биринчи ошо Жалал Абад шаарында Дил газетасынын редактору бар. Ал да мага көп өзүнүн жакшы жактарын дайым сунуштап турат. Эми сиз акынсыз да, эжеке чыгармачыл адамсыз. Өзүңүз жакшы билгендей, чыгармачыл адамдардын көңүлү, жүрөгү назик болот эмеспи? Анан өзүңүз кайсыл учурда өзүңүздү айлана чөйрөңүздө жакын адамдарыңыз болгону менен, бала бакыра болгону менен адам өзүн жалгызсырап, жалгыз сезип калган учурлар көп эле болот эмеспи? А сизде кандай учурда мындай өзүңүздү жалгыз сезип каласыз? Болобу ошондой учур? Менде деле ошондой учурлар кездешет. Кээ кездерде көңүлүм ооруган мезгилдер болот. Ошондордо мен ушул ырсаптар менен эс алам. Демек жүрөгүңүздөгү сезимдерди ушул ырсаптар аркылуу чыгарып эчке? Көп эле ушундай кыйналып, ойго чөккөн мезгилдеримде ушу ырлар менен гана жашап жүрөм. Сонун эчке. Анан ушул китептерди чыгарууда каражат талап кылынат эмеспи? Аны баардыгыбыз мында баамдап түшүнө алабыз да. Анан ошол жакында мында өнөктөш болуп, колдоо көрсөткөн чыгармачыл адамдар болдубу, коомдо чыктыбы? Же өзүңүз эле ошол демилгени көтөрүп, эч кимге ишенбестен, өзүңүз эле тырышып чыгардыңызбы үч китебиңизди? Мен коомдо эч ким мага жардам берген жок. Колдоо да көрсөтпөдү. Менин эки уулум ушул китептериме өзүнүн каражаттары менен менин көңүлүмдү көтөрүшүп, ушу китептерди чыгарып беришип жүрөт. Жакшы, анан эжеке ушул чыгармачыл инсандарда да мындай ушундай бир темада өзгөчө шедевр болгон чыгарманы жаратсам деген мындай ойлор болсо керек да. Сиз дагы кандай темада мындай чыгарма жазсам өзгөчө болсо деп мындай ниет кылып жүрөсүз же сиздин ниетиңизде чыгарма же бул убакытка чейин жаралдыбы калемиңизде? Мен азыр 4-чү китепти проза жазсамбы деп үмүттөнүп жүрөм. Ал жарымын мен тизмектеп койгом, прозаны жазып атам. Ага мен темасын тагдырдан тамган тамчы деп койдум. Себеби менин өзүмүн башыман өткөн көп сезимдерди жаздым. Ошол чыгарма аркылуу баяндалат. Баяндалат. Буюрса. Демек алдыдагы чоң бир максатыңыз, чоң бир планыңыз дагы ушул турбайбы көрсө, ушул 4-чү китепти жазып чыгуу, бүтөрүү? Анан дагы жакында бир ой пайда болду. Көптөн бери ойлонуп жүрөм. Мен элиме барып, ушу поэзия боюнча бир жакшы кеч өткөрсөмбү деп кыялданып жүрөм. Буюрса ушул июнь, май айларында барсам деп жүрөм. Өзүңүздүн туулган айылыңызга? Туулган айылыма. Жакшы эжеке, ниеттериңиз ишке ашсын, максаттарыңыз орундалсын дейбиз. Сиз менен дагы да маектешкибизге келип атат, бирок бизге берилген убакыт чектелүү. Ошондуктан эми маектин аягында сизге эркин микрофон берели эжеке. Рахмат. Бүгүнкү сонун жандуу эфириңерге чакырып, мени менен маек курганыңарга чоң ыраазычылык билдирем. Ушул Рамазан айлары кут болсун. Анан ушул Рамазан айлары элиме да жакшылык, кут берекени алып келип, туткан орозолору кабыл болсун деп айтып кетмекмин. Рахмат, сизге дагы бекем ден соолук, үй бүлөлүк бакыт каалайбыз. Дайыма чыгармачылыгыңыз өркүндөп, алдыга жыла берсин. Рахмат силерге да. Кадырман теле көрүүчүлөр, ал эми азыр бизде менимче жарнамалык тынугу болуп калды болуш керек эсептеш. Жарнамалык тынугу болсо, мына ошо сапар тартабыз, андан соң бүгүнкү күндүн тарых барактары менен таанышабыз.